Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, YouTubeга чыкпайм, эч жака чыкпайм, актанбайм депчи. Абдымалик аферист. Абдымалик катын-пост. Ал Абдымалик кеткен. Керде групп айтып койт, канча катыныңыз бар депчи. Да, 1990 ой, кечирип коюңуздар. Жашарып кеттим. 1990 ыйлайсың, сыздайсың, бирок таба албайт экенсиң бир тууган. К сожалению, бүгүнкү күндө биз энелерибизди жакшы сыйлай албайбыз. Аталарыбызды жакшы сыйлай албайбыз. Аларды укпайбыз. Онлайн режими мага мисалы үчүн жакпайт. Мен окуганга жараша балам окуш керек, кызым окуш керек деп ниет кылат экенсиң. Президенттен приказ болду, бет кап таанып жүрүңүздөр. Жакшы жашагыңыз келсе, ал жөнөкөй эле адам болуш керек да. Иштегең алып кетет. Өзүмдөн өзүм сүйлөп кетем. Кимге жамандык кылган болсо мени кечирип койгула. Мен сага эмне деп атам? Аузубилляхи минаш шайтонир-раджим. Мен үчүн силер менен мындай баарлашып өтө жакшы көрөм да. Мен депутат болуп атып, мен депутат шайлоочуларга чоң рахмат. Литунзера qawman ma unzira ba'ukum faqum ghafilun laqad haqqal qawlu ya ala aksarikum faqum la yu'minun. Анда эмесе биз бүгүн урматтуу айымдар жана мырзалар кайрадан эле бирок мен кандай жасабайын баары жакшы көрөт. Себептен ал меники да силердики. Ошондон азыр биз кел болсоңуз ашты басабыз. Bizde basarız деп koyup, turayız. Geberде ben bayağı aş baskanda şunu savuzdu basam da. Hapke bıçak bulalım. Tak. Bıçaktı verip koy ha. Bismillahirrahmanirrahim. Anlıktan, hurmattуу, kımbattуу үй бүлөнүн хажайындары. Дайым эле биз күтөбүз да, мен келинчегим же жубайым сүйгөнүм кандай тамак жасап берет деп күтөбүз. Анда биз деле кубандырып койдула анча-мынча. Байбичелерибизди. Ошондон аш басканда синдилиңен бисмилля деп баягы келмелерди айтып туруп, алхамдулилля деп бассаң, демек ашыңдагы мындай тирик жакшынакай көркү жок аш болсо деле, так зато даамы ширин да. Ошондон мен силерге шириндикти каалайм. Урматтуу менин кыргызстандыктарым, урматтуу менин көп мамлекеттүү планетам, ким каерде болбосун аман болуңуздар. Бүгүнкү күндө ким жакшы жашагысы келсе, ал жөнөкөй эле адам болуш керек да. Байлык, мансап, акча, дүйнө, дедиң ба? Ой, sen de жардам беріп өтші мәтін? Маға пиясы бересің ба? Жоқ, сен азыр неме қылбайсың бай? Күріш тап келген балам? Сен күрішті неме қылы бер? Теге, Абике қызым. Апаң мүкөң бар, е? Неме, күріш тазала қыла. Ақылды? Біз бақа бияқты даярда береді. Анықтан? Бияқ бүтті. Азыр бияқты, балам. Sen apar duraya çekelim. Bırak gel. Bizde bir yerde o. Jana pasar kılap kelgen bolsun da. Үйгө бүгүн байбичем айтайын деп не тамак жасайбыз депчи. Чеснокты постоянно кошуп жейбиз, ертеңде чеснок бул дары да. Чеснок организмге киргенде, сонун чеснокты да тартып коём. Kalemfil bomba. Yerde kim börek jakşı olsa, boğuru jakşı olsa jese bolar. Atak açu dele, ancak kızığa veririz. Gelme tövbe, sen taslayız. Akırın. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Tak, oşondo. Oşondo. Hazır. Tak. Karma. O da. Deme. Bunday kılavuzlarını. Eğer taş olup kalsa-çı, Abike, Daniel, ben koysun. Taş olup kalsa, apa bunun orada taş var eken, özün bunday kılavuz aynı, bile? Tak. Annemse
Урматтуу айымдар жана мырзалар, кымбаттуу менин боорлорум дейинчи. Жөнөкөй эле, чеснок жакшы да. Пандемия кандай дарт келбесин, чеснок бул кылымдарды карткан, миңдеген жылдарды карткан. Андыктан денсаулыкта болгон нерсе мен дайыма айта берем го сиздерге. Şu чеснок, пияз. Аш басканда бул өтө баягы керектүү ингредиент да. Ошондон биз так азыр биз муну майдалайбыз. Неме кылат го? Мындай өзүнө эле салып коет го. Андан көрүп, мындай эле майдалап туруп салып койсоң, аш бышайын дегенде, а то езилип кетет. Аш бышайын дегенде, мындай кабыгы менен салып койсоң, бул кабыгы ачылып кетсе, анда капа болуш керек, ачылып кетти деп капа болуш керек да. Ачылып калды деп коюш керек, болду. Ага жин келбеш керек. Апам раматтык мени жөнөкөйлүккө үйрөткөн да, бойду көтөрбөгөнгө, балким ошонун үчүн деле. Так. Бисмилlah. Бияқта. Немде о? Атын айтам демеген эжелерине келиптирби? Алар ошондой адамдарга Кудай берет да, себеп дегенде мына мен берип жибердим. Милдет кылгандай болбой, Азамат. Биз бияктан эмне кылып коебуз? Дуа кылып коебуз. Андыктан урматтуу айымдар жана мырзалар, мына Яхыябек балам мага жардам берип атат. Аш басканга. Айта бер. Яхыябек демекчи, кымбаттуу замандаштар, кымбаттуу мен кыргызстандыктарым, көп улуттуу мамлекетим. Яхыябек деген ат өзү бул пайгамбардын аты экен да. Пайгамбардын бир канчанчы кылымда, канчанчы жыл экенин билбейбиз, бирок пайгамбардын аты экен. Ошол атта койгон экен. Менин досум Табакалту. Аяшым болсо Эркинай. Бекбор дейт нөр бар го? Эркинайым депчи. Ошол аттан койгон окшойт да. Андыктан Яхыябек мен аяш уулум болот. Аяш уулум болот. Жери болсо Кошкорада. Досум Табакал Россияда. Ушул Россияга кетип атып, баламды карап турчу. Баягы звезда болбосо дагы кичине тарбия берип койчу Абдымалик дегенден ушу аракет кылып атабыз да. Ушу жүрөт, окуп атат, алхамдулилла. Жаман эмес, көп жерде жүрөбүз. Урматтуу ада, көп элди көрөбүз. Аяка бияк карап күлүп коебузбу? Жакшы болот экен, жакшы болот. Бирок көнбөй жүрдү. Азыр көнүп калды. Ушинтип жумуштарды жакшылады бул бала. Так, мына көрүңүздөр чеснок. Бул неме да, как говорится, сонун десерт да. Ашта алып атканда иштегең алып кетет да. Гүлүч. Акыя? Алады. Мына май. Мына май. 300 грамм коябыз. Өткөндө 200 граммда адашып калыптыр. Май аз болуп калыптыр. Өткөндө тарткандачы. Болосо селдерей деген чөп билесиңер да. Бул аябай денсаулыкка пайдалуу экен. Бул укроп, ишылып мен өзүмдүн бала чакама, келинчегиме, Айнагүлгө ашты даамдуу, таттуу кылганга аракет кылабыз. Баягы аш жасап мелдеш кылгандар бар да. Мен паранчада жасап жиберем. 40 мүнөттө даяр болуп калат. Көрсө алар, баягы бар жоон даярдап коет экен, ошон үчүн 40 мүнөттө баягы дем жетиргенди келгенде эле 40 мүнөттө коет экен да. А так көрдүңүздөр процесс.
Piyazdı tura, savizdi tura. Et kana et. Opeye kokuyun. Yakıyor. Etti atayın sal koyalım şunday. Bölüp de. Özünün simyavızga jaraşa aldık. Emin üçün men her birini bunday baylap koyalım. Demege orop, különka, toğum kalat da. Şaşıp kalganda tez ajraş üçün değerli, ettim de değerli koyuyoruz. Anan açtı başlaganda da tez vakit үнемдіреді да. Бүгін мен балдарымды дағы ашқа шақырады, қымбат оңдар. Пианоға толтыра қойса 300 грамм болып кетеді, қымбат оңдар. Ассалаумағалейкум, ашпайлы қойып. Кердесін өзіммен өзім сөйлеп кетемін. Андықтан туғандар келіңіздер дайыма мен үй бүлігі, әрбір үй бүлігі денсаулық қалаймын. Бақтылық қалаймын. Ешбір үй бүлі өзінің ата-енесінен же балдарынан ажырамасын да. Мен башынан түзігіле өтті да. Сондықтан мен өткен кеткенге дайымдай өкініп, біреуге жамандық қылған болсам, кешірім сұрап өтемін. Азыр деле кешірім сұрап қоямын. Кімге жамандық қылған болсам, мен кешіріп қояла. Бұл жашоодо қонақ екенбіз да. Сондықтан менен алақа қылған болса, алыс-беріс қылған болса, тұрмыс мамиле қылған болса, мен дайым кешірім сұраймын. Біріншіден Аллахтан сұраймын. Шу кешірімді қабыл қылып қойшы, Құдайым. Яғынан екіншіден сол менен мамилелеш, бәлкім кім қандай қачардыр бір өткен күндерде, өткен жылдарда тұрмыс мамиле қылып қойсам, тұрмыс сөйлеп қойсам, жаңалас жағып мүлбөс таяқ болады да. Мен кешірім сұраймын. Шынымен кешірім сұраймын. Ай Аллах. Ай Аллах, ұшыл мені кімге жамандық қылған болсам кешіртіріп қойшы депші. Аға тіле жақшылық берсе депші. Мен өткен жашуам болау, кесіптештер болау, негізі. Тіл жаманда тіл. Тілді абайлабасақ біз. Осында жаңалған жақ тура қалады. Бұтты да абайлаш керек та, сынып қалбас үшін. Бұттан ғой сынбаса тұрып кетесің да, чаңқа қылып. Атақ сезіледі екен да. Адам баласы Bismillahirrahmanirrahim oldu. Özgür Ömrüsü'nün aşını başladık kımbatında. Kalganın hakkını söyleşebiliriz. Piyazlı bomba. Özü piyaz köp bolğon qanday tamak bolsa da piyazды байқадым да мына жасап жүрсün. Piyaz dağını çıkarır eкен да. Сондықтан piyazды көріп жасағанға салғанға әрекет қыламын. Мен Москвада оқып жүргенде көптен айтып кетіп оқып та айтқан аш жасаған жақсы көреді. Ал жерде біз театральный институтта, вуз деп қояды, училище да. Актерлерді таптап, оқытып, бүт ықмаларын жасап шығарған институт та, университет керек болса, универсал. Бұл жерде дағы, бұл профессияға дағы шыдағандар аз. Сол жерде немес студиясы болды, корейский студия болды, тәжіктердікі, өзбектердікі, қытайлардікі даже. Солармен жақынбыз да, аш жасайды, қандай тамақ жасаймыз деп өте ынтымақты жашапшыбыз. Эми өте ылдый болады. Андықтан қымбатты адамдар, қай жерде болбо, жөнөкөйлүк дайым жеңишке ие болады. Мына азыр кырдаал кандай болуп турат? Кырдаалды деле жеңсе болот, кантип жөнөкөй болупчу. Кечиримдүүлүк бул жөнөкөйлүк да. Жөнөкөй болгон гана адам кечире алат. Анан мансап, байлык дебеген гана адам кечире алат да. Мына биздин чубак ажыбыз, алымыбыз, бул окуган китептерди биз окуй турган болсок, билбейм.
tarbiya berip ketdi. Jönөкөй kişi, gördüңүздөр. Сүйлөп жатканда дагы talim жөнүндө, tarbiya жөнүндө сабак берип атканда дагы өтө түшүнүктүү кылып, чын тилден сүйлөгөндө дагы мынтип ойлонуп калып, ойлонуп турган керек болсо ошол сөз деп, каяктандыр бир сөздү алып чаап койбойт эле да. Ал дилдеги сөз айтат эле. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Мындай. Акыры. Айбике мына көрдүңүздөр матондар. Туруп бул мээге. Туруп деп коет. Кел Айбике. Кандай кызым? Ой. Кандай көйнөк кийип алгансың, а? Сон жерге жаткан, мен карачы. Кызым. Саламатсыңар деп койчу. Саламатсыңар. Кымбаттуу менин сүйүктүү планетамдагы ар улуттагы менин сүйүктүүлөрүм, боорлорум, кыргызстандыктарым. Мен Кыргызстан де. Дыктарым. Мен силерди сүйөм деп койчу. Мага көйлөк жараша экен деп койчу. Мындай. Ана, мындай кылчы. Мен көйлөгүм силерге жактыбы дечи, жака. Көйлөгүм силерге жактыбы. Жаккан болсо, лайк басып койгончу. Жаккан болсо, лайк басып койгон. Жаным, бара, апа. Так, андыктан мына кымбаттуулар мен айтып кетип аткан туруп, апам айтат эле дайым. Туруп эмнеге? Туруп мээне жакшы депчи. Эс тутумга жакшы. Анан муну биз туурап туруп, суу куюп, баягы асты жердин астында майдалап туурап коебуз. Акырын ашып кошуп берсеңиздер, пайдалуу жагы бар да. Кымбаттуулар. Биз эмне үчүн карайбыз? Себебинде керектүү жемиштерди жебейт экенбиз да. Эгерде керектүү жемиштерди жеп турсак, ар биринде ар кандай витаминдер бар да. Ошол керектүү витаминдер киргенден кийин адам жаш болуп кетет экен да. Мен да жаш болгум келет да, мен да каргым келбейт. Так что карабаңыздар, аман болуңуздар, жеңиңиздер, уялбаңыздар. Жок болсо коштадан сураңыздар. Анан да жок болсо эң башкысы Аллахтан сураңыздар, Аллах бере берет. Бир хадисте жазылат. Анан мен даватка чыкканда да уктум да. Аузу биллахи минеш шайтан раджим. Эмнеге айтылат деди да? Жини келген айт. Жини келген, сырап басат экен да. 7 жолу, 100 жолу айт. Бирөөгө жинин келип атканда таркап кетет экен да. А сени карап турган, сен менен урушуп аткан адам да таңалып калат экен да. Бул эмне деп атат? Мен сага эмне деп атам? Аузу биллахи минеш шайтан раджим. Бисмиллах. Урам деген адам да токтоп калат экен. Ассаламу алейкум. Bu Kur'an'ın kasiyetleri şundur kımmatlıdır. Ben Yasin jönünde ayıp bergen mi? Ayıp bergen mi? Eğer ayıp bere durgan bolsam, bir işti gözlögen bolsam, Yasin'de bir günde 41 jol olmuş gerek de. 83 ayat. 83 ayatты ben burada 1 saat okuydular. Keyin oşol 10 yıl murda 20 minut okup kaldım. Azır olsa iki mubindi Lekin mubinge öttüm jattagаны. Keyin sen jattap turganan duruk neme da? Kırsık Kaşmir halkları dostlar, özüңün ажалы менен кетесиң, же кырсыктан кетесиң. Пайдасы бар экен да. Себебинде ошол сен жаттаган Ясин сен менен чогуу барса, бейиште. Мына урматтуулар, аш өзүнүн стадиясына келип калган эмесибиз азыр. Etken salıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Men kelinçegime jagayın, Aynagülge jaksın, baldarıma jaksın aş. Ne var lan? Otup et salabız, et salıp koysak birazdan keyin aralashtıra başlayız. Şunday turganlar. Bu kim oşal ejen berip aylanчы мындай. Сонун экен, мен карап койчу. Сулуу болуп койчу.
Canlısı. Son ne kadar ömrün uzun bolsun. Hocam bata verip koydun mu? Verip koyacağım. Omin ne Kudayım de. Ya Allah'ım de. Omin ey Allah'ım. Uşul koynaktörді. Uşul koynaktörді. Kayse ecem berse dağı. Kayse ecem berse dağı. Atı kime ne sen? Atı kime ne? Unutup kaldın mı? Kim berse dağı? Kayse ecem berse dağı. Ay. Kayse ecem berse dağı. Onu da kolun жақсы. Ömür uzun bolsun. Baktlı bolsun. Baldarının, kızlarının, geleceği keng bolsun, köp yaşasın, taturağa айтсам, bay bolsun, jezdeme көй, бактылуу жашасын. Оми! Бар ғой, кел өп кел, бар ғой. Қандай тағамдар Айбике? Соның бұл аш жейсің бе? Сілеп қылып отам да қызым, бар ғой. Құбатудар гүріч, геверки, өзгөншкі гүріш деп қойды, геверкісі ақ болады, геверкісі монтып қызыл болады да, оның бәрі жыланшы болады. Бұны біріншіден ақырын мұздағына суға чайқаймыз да, жуамыз, да, езіп жуыш керек бұндағычы, жөнілі жуып қойып ақырын. Азыр мен жаңа қызылын көрдіңдер да. Ем азыр бір-екі жуғаннан кейін бұның өңінің қандай екенін көресіздер. Өчірөз, қайранша-мұнша ден қарылаштырамыз. Деме, қыздарым, балдарым, мынау көптері, кебекке үйлерді арқандай шарттарда чоңойған балдар қыздар бар да, тамақ жасағандарды, жасағанды білмей. Бізге олса апам-раман 3 жашыңыздан, 4 жашыңыздан ондай жасайды деп бұдан үйреті оштады. Анықтан сілерге де бәлкім сабақ болып қалады қыздарым. Қапыл болғын, енді ақылдуының сода тардымар кебекіне, барысы өзіміз тамақ жасап, жесек ширин болады да. Гүріштің таржымақалы, бұның тарихы шындай, өзген гүріш. Бірақ баткен гүрішті жеген біз жеп жүрөз да, алда өзінше бір керемет Қарадария деп қойдық, жалағат жақтың гүріштер. Ой, шындық. Сонында, ішіліп, Алла қалағанның аламаты ұшыншалық генем, айкөл, арышына чек жоқ да. Бізде ұшында қылып бақтылы оқылып жаратқан. Жоқ, қиын сынуларды жаратқан да. Şu қиын сынуларды өтсең, ұшында сенің тағдырыңда, тұрмышыңдағы аябай дағымды ширин болады. Мен арманым жоқ. Мен жақсы жашаватам, қымбаттыңдар. Маға Құдайым мындай сынода беріп тат, мындай сынода беріп тат. Бірақ мен болбой эле, апам айтқан, Аллаға қандай тазмет керек ұшы сынода кетті да. Ал жөнөкөйлүк, сабырдылық, ал ички дүйнөнүн күчтүүлүгү да. Мына күчтү караңыздар. Шунчалай болду. Анан мынчалай бир билек да, ошо бирөөнө жыгасын. А могул жерде сабырдылык болсочу. Ой, Аллах берген аркайсысын жыгасын да. Ошол сыноолор бар. Туруштук бериш керек. Урматтуу жаштар, мына. Эми болсо, мына муздак сууну куйдум дагы. Могул жерде мынау чайнектеги ысык сууну аралаштырабыз. Ошо акыры буну да даярдай бериш керек да. Кол күлбөз болуп, анан мында да бир жууп койсоң, уже гүрүч баягы ашка түшкөнгө даярдана баштайт да. Батырыңдар, Алла разы болсун, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Анда эмесе урматтуу сабизим, сага очередь келди окшойт. Ашты дамдуу кылганга. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Түшпөгүлө. Казанга түшкүлө, казанга бияка түшкүлө. Казанга түшпөгүлө, казанга түшкүлө. Мына бисмиллахир-рахманир-рахим ашты эң даамдуу кыла турган бир ингредиенттин дагы бир түрү бул сабиз болуп эсептелет, кымбаттуулар. Сабизи көп болсо аш даамдуу болот дейт. Молодец, рахмат. О, сон. Мен жууп койгон болчумун да маяктарды. Айна мен жууган болчумун да. Кандай сон. Жаңы жашоо. Ардекени сүйлөп эле. Дүйрөдө дабдымак деп ойлогон болот.
Men üçün sizlerмен мындай барлаш өтө жакшы көрөм да. Силер дагы кыйынчылыктарда мендей болсоңор, өзүңдү өзүң жеңбесең, башка эч кимге жеңип бербейт. Аллахым мага күч кубат берчи, өзүмдү өзүм жеңейин. Бирөөнү жеңип не кылам? Дейм да. Зачем? Аны Аллахка тапшырып кой. Так. Андыктан муну жаап турабыз. Кайра биз кайда өтөбүз? Күрүчкө өтөбүз. Күрүч, мына уже кичине мындай байкаганда жылуулукка киргенде бул табына келе түшөт да. Даярданып атат да, бул дагы тияка түшкөн болчу. Биздин кийинки немеге түшө турган, казанга түшө турганыбыз эң башкысы ушу күрүч да. Сабыз, пияз салынды, мына. Караңыздарчы. Акын агарып баратат, Тузун анан текшеребиз да, тузунчу. Апа браватылып, ушу куруп атканда, ушу апа сабыз кандай, ошо сабызды берип коюңуз, сиз акырын пиалага салып берип койсун да. Ой, сол пияз менен ашка даярдалып аткан пияз менен этти жесең, шилекеңе рахтымы? Меники зор эле, арак эле кырманып турган да. Так. Тиге салып койдум. Мына күрүчтү карагылачы. Акырын крупный план менен, Но өзгөн күрүч дейт. Өзгөн күрүчтү дагы ар жеринде да өзгөн чоң да. Жыл алдынын күрүчтөрү бар. Дагы кандай калтек деп коебу. Тиге саламалык жактагы күрүчтөр. Ой, сон. Рахмат силерге. Урматтуу күрүч өндүрүүчүлөр. Силердин эмгегиңер, туугандар, күрүч эгиш оңой эмес да. Оңой эмес. Тем более бул живой жаратылыштар. Кытайда баягы күрүчтүн өндүрүшү технологиясын үйрөнгөн го, алар башкача сеппейт, отобойт, отойт деген сөз түшүнсөңүздөр керек, ким түшүнбөсө. Күрүч менен өсүп бараткан күрүч менен чөптү окшош болуп кетет да кээбирдечи. Кээбирлер чөп талам деп күрүчтү жулуп ыргытып берет да. Андыктан булардын эмгеги күч кымбаттанат. Кээбирде актабай калат. Кээбирлер өздөрү үчүн жасайт. Кээбирлер сатыкка бизнес кылышат кымбаттандар. Андыктан мунун дагы түйшүгү өтө оор. Айнагүл? Мен неме алып койдум эле? Кайда болчу? Кайда билесиң да? Бөйрөккө жакшы. Жанып келип. Неме аш пышкыча ушун жеп турчу. Бөйрөккө жакшы билесиң да? Ушу биз жакшылык кылбадыбы? Өткөндө да бир жеди эле го. Жакшылык. Келе кой. Бисмилла дейчи. Бисмилла деп койчу. Бисмилла. Албайсың мен бузага берип атса, кечир кой. Мейли. Бул бөйрөккө жакшы. Кымбаттуулар, тарихта чап септенде бунун вареньесине караганда живой жеген жакшы да. Вареньеси дагы ушундук, Айнагүл, сен жасай элем жаш кезимде дейт эле. Ушудан. Апам работалды, Апам жак. Кандай экен? Аябай. Сонукенче маза экен. Су куйгандан кийин сууну 60-70 градустагы температура болсо, бул казанга түшкөндөн кийин тезирээк демжейт. Кымбаттуулар, кайнак сууну куюп атабыз, Так, бисмилла. Бул теге курулган чакты, бул уже дап-даяр болуп калат. Бул жерде ушул жерде уже дем жей баштайт да. Мына 60-70 градус болуп калды. Охо. Мында бир чакайбыз дагы. Уже даяр болуп калды дейбиз. Якыё. Оода. Ке бала, мунан апарып дагы. Могул жака алып келчи. Апкел. Могул жака сая. Биз даярдап коебуз азыр. Жетти да сонунда. Өзгөн күрүчүм. Америкага, Японияга алып кетишет турбаймын.
100 kilo, 200 kilo депчи. А вот Россиялыктарга болсо, ал жерде дагы Кудайга шүгүр биздин кыргыз жарандарыбыз өнүгүп өсүп, өздөрүнүн чайканалары бар, ресторандары бар. Ошол жака да тонналап өзгөн күрүчүнөн, баткен күрүчүнөн барат деп айтат. Андыктан урматтуу Россиялыктар, урматтуу Москвалыктар, Кытайда да болосуңбу, Америкада болосуңбу, Кореяда болосуңбу, Россиянын бүт жерлеринде, кайсы жерде болбогу, дайыма өзүңдүн даамдуу табагыңды жеген келет да. Бирок суудан дагы көз каранды да, аш. Мисалы үчүн өзгөндө аш жасалган анын ошол сууга болгон да. Ошон үчүн ал өзгөнүн суусуна болгон ашты жеген жакшы. Карадарияда, Жалал Абад областында, ал жерде иши кылып каерде болбосун, каерде күрүч ошол сууга өскөн болсо, ошол жердин суусу менен жасасаң, ошондо. А москвалыктар тиякта айырма бар. Албетте биздин спецтер бар, профессионалдар. Ошол жердин как будто ошо Москвада өскөндөй жасап коюшат да. Biz aralashtirib ko'yla. Bizning kentimiz bilan savizimizni. Вот onda sizlarga dami boryapti. Ah, juda ko'rmoqchi. Ey, azamatlar, jetdi sizlarga. Qarachi, buvisin qarab qo'y, buvisin. Oy oy. Misal uchun mына депутат болгондо, же президент болгондо, же расмий түрдө бир ант берип атканда, алар ант беришет. Мен Кыргыз Республикасынын жараны президент болуп бара жатканда өзүмдүн укуктарымды толук аткарганга милдеттенемин. Мен өзүмдүн кыргыз жеримди сүйгөнгө, ал үчүн эңгемди, бүт теримди, каны жанымды бергенге аракет кылам. Дейт да. Жолсо мен депутат болуп атып, мен депутат шайлоочуларга чоң рахмат деп турган өзүнүн ант берет. Ошондой эле бизде актерлор да. Священно действуй или убирайся вон дейт да. Чын дилден жаша сахнада, болбосо кет дейт. Көрдүңүздөр, кымбаттуулар. Ошондой эле жашоодо мен инсан болгум келсе, ел үшін жақсы болғым келсе, таза иманды болғым келсе, мен Құранды оқышым керек. Мен намазға жығылышым керек. Жоқ, мен баяғындай ит емеспін, бір сөзден айттым, жоқ айтпаймын. Жоқ, иманды адам өте иілшек болуш керек. Иілшек. Ошонда ал бүт анын имандуулугу Аллахтан берген. Намазды оқығаны, Құранды оқығаны ал анықтап тұрды да. Мен сілер жаш көріп, қыматтылар. Мен да сілерге өзімдегі болған қасиеттерді сілерде болсын деп тілеймін да. 56 жаш емес, 56 секунд жашаш қиын азыр. 1, 2, 3, 4 жағы төрелім ола жашай баштады. Ойнана дейсің да. Ошондай эле жашоону иңе деп баштайбыз. Ла илаха иллаллах деп анан кетишибиз керек. Бирок 100 жылдан кийин, 200 жылдан. Анын үчүн ошончо жашаш үчүн ичиндегиси таза болуш керек да. Айтып атпаймынбы мында бычакты матырып кескенде дагы ошол жерден ла илаха иллаллах деген дем чыгыш керек да. Кан. Кандай образды айтып атам, матандар? Мен өзүм ошондой жашап атпаймынбы? Мен апа-правдылык үйрөткөн да ошондо. Ошондо жашаңыздар. Ошондо таза болосуз. Ошондо депутаттар да таза болот, бар жок таза болот. Мен дагы улантам. Андыктан аралаштырып коеюн. Мен мурда муздак суу эле куя берчимин да. Тиги сагыздын үстүнө балким ошондой кылганып турадыр. Бирок мен кийин ойлонуп калдым, кайнап сууну эле убакытты үнөмдөш үчүн сразу эле куя бербейм депчи. Андыктан ошентсеңиздер де болот. Азыр мына биз Кудай буйрса мен али туз сала элекмин да. Эмне үчүн десеңер? Мен холодильникке этти салардын астында
Аны баягынтип, мондай кылып. Тузлап турган, ороп турган салып койгон отдельно. Ошон үчүн мен тузу болсо, мына суу куйгандан кийин аны текшерем. Туз кошуш керекпи же кошпош керекпи? Мына бисмиллахир-рахманир-рахим. Ошондо да 1 кило гүрүчкө 1,5 литрдей коюш керек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinas sıratal mustakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Tak, kança koyduk biz hazır? 1 litre, 1,5 litre koyduk. Tak, işte bak kaynağı çağı, he? Bunu kaynatamız da yapayım. İşte soluyup da koyup koyarız. Айнагүл кандай маанайлар? Аябай жакшы. Сонун бу? Аябай жакшы. Ушул элдер менен баарлашып, сүйлөшкөнгө эмне жетсин? Эмне жетсин? Андыктан мындай элдер менен учурашып албайлы, салмаш. Ооба. Сен жакшы Сиз учурашыңыз, анан мен салмашам, ооба. Сен өзүң жакшы сезип атсаң эле болду. Ооба. Андыктан бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух, урматтуу айымдар жана мырзалар. Кымбаттуу менин боорлорум, кыргызстандыктарым, көп улуттуу мамлекетим Кыргызстан. Жана менин бир гана боорум бул планета. Планетада канча миллиард адам жашайт, канча эсепсиз улут жашайт. Ошондон кымбаттуу менин мекендештерим, бизди көрүп аткан болсоңуздар, дагы бир жолу жалындуу ысык салам айтабыз. Мен өзүм үй бүлөмдөн, бала чакамдан септенде биз сиздерди сагындык. Көптөн бери чын дилден баарлаша элек болчубуз. Андыктан мындай шарт болуп, пандемия, COVID-19, коронавирус аркандай дарттар жармашып бизге. Аллахтан болду, кандай болбосун Аллахтан да. Андыктан сыноо бул дагы. Ошондон сиздер менен дагы бир кенен отуруп, Айнагүл экөөбүз баарлашалы деп чечтик. Ошондон дагы бир жолу саламатсыздарбы, ден соолугуңар жакшыбы, бала тынчпы, ата-эне, аксакалдар, энелерибиз, биздер баарыбыз кымбатпыз да бири-бирибизге. Бир эле жашоо берилет адамга. Бул жашоодо кандай гана эмнелерден гана, кантип гана жашап өтпөйсүң, тагдыр. Ошондон биз Айнагүл экөөбүздүн жашообуз алхамдулилла күндөн күнгө өрчүп, биз дагы сиздердин катарыңыздарда катардан калбаганга аракет кылып атабыз. Сиздер ичкен дарыны биз да ичтик. Сиздер алган уколду биз алган жокпуз, укол. Биз дары-дармек, биздин дары-дармегибиз айрыкча чеснок болду, пияз болду. Анан эң башкысы ички дүйнөнүн, руханий байлыктын сабырдуулугу болду. Эмнени биз сиздерге каалайбыз? Ошо сабырдуулук, ден соолук. Дайым жеңе адам өзүн жеңе албайт, жеңиш кыйын да. Ошондон жеңиш үчүн адам өзү менен өзү сүйлөшүш керек. Абдымалик, эмне болуп атасың? Сен өлөм деп атасың? Жок. Булар ким карайт анда? Мисалы үчүн өзүң бала чыккандычы. Балдарды ким өстүрөт? Жок. Мен өлбөш үчүн, мен бул дүйнөдөн кетпеш үчүн, эрте кош айтышпаш үчүн, эрте ажал келбеш үчүн мен Аллахтан суранам. Аллахым, şu acaldı keçiktirip turçu seni soran, senin arşınday, senin aykölдүүлүгүңдө бул аламда, өзүң жараткан аламда жок. Сенин аламатың күчтүү депчи. Андыктан жүрөктө бая сезимдер күчтүү, акылда ойлор көп. Карап коюңуздар, кандай айттым? Сезимдер күчтүү жүрөктө, акылдар көп. Баарлашабыз. Андыктан дагы бир жолу биздин үй бүлөбүзгө саякат жасагаңыздар үчүн чорапат. Мына Айнагүл өзүң билесиң да, комментарийлер жазылып атат. Аябай башында адам адамды билбесе тааныбайт дегендей, мени тааныбагандар деле бар да. Мен 2000-жылдан баштап что ушул күнгө чейин жок эле эсе болуп жүрдүм, себептен мен Россияга кетип калган болчумун. Тагдыр, турмуш, баягы биздин мекендештер мигрант болуп эле жүрүп иштегендей биз деле иштеп келдик, иштеп жүрөбүз. Андыктан мына комментарийлерди окуп, башында тааныбашты сыйлабаш кылып аябай жазыңыздар. Эмне үчүн мен ыраазы болуп атам, себептен Аллах Таала мени бар экен деп
айтып атат да. Бирок улам сиздер менен баарлашып, биз өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды, ички дүйнөбүздү айта бергенден улам сиздер бизди жакшы тааный баштадыңыздар окшойт. Ошондуктан сиздердин ички дүйнөңүздөр өзгөрүлдү. Өзгөртүңүздөр. Жаман десе рахмат деңиздер. Разы болуңуздар. Себептен ошо жаман деп айтканда бирөө керек да. Анан жакшы боло берсең болбойт, көп кетпейсиңби? Бирок жөнөкөй адам, ыймандуу адам эч качан көппөйт дагы, чөкпөйт дагы. Ал себептен ыймандуу. Ал себептен Куранга таянат, ал себептен Аллахка таянат, кымбаттуулар. Ар бирибизде алхамдулилlah күнөө бар. Жараткан бизди жаратты, болду, биз күнөөкөрбүз. Эмне үчүн күнөөкөрбүз? Себептен сабырдуу болушубуз керек да. Күнөөкөр болуу үчүн сабырдуулук болсоң, сабырдуулукту жеңсең, сабырдуу боло турган болсоң, анда Аллах билет да, айнагүл. Эми мен жаш бала эмесмин да. Бирок хотя жаш баладай өзүмдүн сезимим бар. Андыктан ошол өзгөргүлө деген мааним өзгөрдүңүздөр аябай. Өзгөргүлө. Мен да өзүм дайым ошол тагдырдын сыноосуну, Аллахтын берген сыноосуну жеңгенге аракет кылам. Биз жеңе албайбыз. Бирок сен жеңишиң бул ыймандуулук. Бул сабырдуулук. Өзгөрүү дагы бир нерсеге таандык. Бул билим. Илим. Азыр эмне үчүн чаң тополоңдор көп болуп атат? Эмне үчүн мушташтар көп болуп атат? Эмне үчүн кагышуулар көп болуп атат? Ал сабатсыздыктан. Кээ биркилер өзүңүздөргө албаңыздар. Бирок эгер нар жагыңдан ата энеңдин тарбиясы болсо, бул турмушка жаралып, ушу турмуштан тиякка кагылып, бияка согулуп, анан үйрөнгөнгө мындай жол болгон болсо, анда сен бәллисиң. Бәлли. Рахмат сага. Эгерде сен канчалык тийсе дагы, тиякка бияка башың тийсе дагы өзгөрбөсөң, анда сен маңкуртсуң. Маңкурт болбош үчүн билим алыш керек. Маңкурт болбош үчүн билимден илимге, караңыздарчы, билимден илимге жеткенге аракет кылыш керек. Анын баардыгы Куранда жазылган. Кымбаттуулар, мен эле акылдуу, мен эле акын эмесмин. Ошондуктан жакшы комментарийлерди жазгандарга чоң рахмат. Жаман комментарий эмес, мындай наразы болуп жазган комментарий жазгандарга анан кийин өзгөрүлгөндөргө рахмат да. Себептен сен адамды көрүп, аны менен баарлашып, анан тыянак чыгардың да. Ошондуктан айтат да, билимиң болсо, илимиң болсо, сен өзүңдө ой чуркатуу болуш керек. Бирөөнүн акылы менен, анын тили менен жашабай, өзүңдүн дидиң менен жаша. Дилиң менен жаша. Абдумалек, телефондоруңузду бересизби, кайдасыз? Айнагүл экөөңөрдүн үйүңөргө барсак болобу? Жолугушсак болобу? Жардам берели дедик эле. Сизге рахмат деп ушундай каалоо тилектер айтылат да, канчанчы жылкысыз дейт. Керде грубо айтып коет, канча катыныңыз бар депчи. Мен эми баягы ал учурда мен жооп бере албасам да, азыр акырын кенен жооп берүүгө аракет кылайын, кымбаттуулар. Өзгөрүңүздөр, жашоо тез эле. 100гө чыксаң деле бир күндө сезилет. 1000ге чыксаң деле бир күндө сезилет, бир күн жашасаң да бир күн болуп сезилет. Ошон үчүн Чыңгыз Айтматов биздин улук атактуу дүйнөгө таанымал жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович жазганда кылым карытаар бир эле күн. Ошон үчүн айтканда бир күн ме, 100 күн эмне деп. Шашылыңыздар жакшылык кылганга. Мен дайым айтып келем, туулгандан баштап эле качан кетип каласың, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах, жакшылык кылып, сооп иштерге чуркагыла. Билимдүү дагы, илимдүү дагы барыбыз бирбиз, бир жерге баргандан кийин. Ошондуктан мен муну өзүмдүн башымдан тагдырымдан өткөн үчүн айтып атам. Мен эле катын алайын деп, катын алып, катын поз эмесмин, жок, айта берсин. Себептери дагы менин душам билбейт да. Мен жакшы жашоо издедим. Ошондуктан мен мурдагы жашап өткөн менин тагдырларыма да мен ыраазымын. Менден күнөө кеткен болсо силер кечиргиле. Мен силерди кечиргем. Эмне үчүн? Аллах ошондой айтат да, Куранда жазылган. Кечиримдүү бол депчи. Ыза негизинде айтып аткан жокмун, кубанып айтып аткан жокмун, бирөөнү шылдыңдап айтып аткан жокмун. Андыктан мына тагдыр экен бул сыноону да берди бизге. Мен эле сыноо эмес да, Айнагүл экөөбүздүн сынообуз, а. Алхамдулилlah бар экен. Барыңыздар ушундай бактылуу болосуздар, эгерде боорукер болсоңуздар, эгерде кичипейил болуп, ийилип турсаңыздар, ушундай адамдарды колдосоңуздар, жакшы сөзүңүздөр менен, ошондо адам жакшы болот. Антан мен туулган жерим планета чоң жерим да.
кичи мекеним бул Ош областы Өзгөн району Куршап айылы. Да, 1990 ой, кечирип коюңуздар. Жашарып кеттим. 1990 жок, 1965 жылы 30 январда Аллахтын намери менен апам Раматылык менен атам Раматылыктар бизди жарыкчылыкка алып келген. Өзгөн Куршап өтө мындай белгилүү эле жер. Билгендерге, билбегендерге билип алсаңыздар болот. Өзгөн күрүч, өзгөн деп алган. Биз дагы күрүч экчибиз кичинекейбизде, балалыгыбызда. Антан компроватты билгендер бардыр. Теги картадан карасаңыздар болот. Билгендер билет. Компроват эмне экенин, кайдан экенин, кандай жер экенин. Ал суу сактагыч бизде. Ошо Өзбекстан менен Кыргызстандын чек-арасында мындай бөгөт плотина коюлуп, тосмо коюлуп, адам ошо компроват деп аталып калган. Биз ошо компроват плотина койгон жерден чыкканбыз да. Ал жерде мен туугандарым, ата бейиттер, ата энелер, чоң аталарыбыз, 7 аталарыбыз, 6 атам калса керек ал жакта. Балким 5 атам. 6-чы, 7-чи атам бул менин атам Ишмат менен чоң атам Шермат да. Жаман өмүр сүргөн жокпуз. Алхамдулилла, апам Раматылык мугалим болду. 40 жыл иштеди. Бизди көп балалуу кылып төрөдү. Канча экенин айтпай эле коеюн. Атам Раматылык ушул колхоздо, совхоздо 7-чи класста эле башкаруучу болгон экен. Анда ошол 37 жылдары уже 17 жашта 40 жыл 20га чыккан киши экен да. Жетекчилер аз болгон да. Ал кезде ким күчтүү болсо, ким салаваттуу болсо, анан ким ой үчүн катуусу, эл үчүн кызмат кылган болсо, ошолорду койгон экен да. Ошентип атам болсо согуштун катышуучусу, апам болсо мать героиня, жөнөкөй үй бүлөдө чоңойгонбуз, тамеки тизгенбиз, пакта тергенбиз, чөп чапканбыз. Ошондуктан Куршап кийин биз ошол кемпироваттан, биздин тилде айтканда диалектика менен кемпироват, атак кемпироват. Ошол жактан көчүп чыкканбыз. Кызыл Октябрга, анан Кызыл Октябрдан бери Куршапка Кирип көчөсүндө жашачубуз. Кийин эле дагы борборраак больницанын жанына келип көчүп келдик 71-72 жылдары. Балалыгым аябай сонун өттү. Тентек элем, топту жакшы көрөт элем. Куршап орто мектебин бүткөнбүз 82-жылы. Мага берген мугалимдеримдин баарына мен ыраазымын. Ушунчалык кандай болбосун бизге билим берди, илим берди. Андыктан мен туугандарым жардам берди баарыбызга. Эми өйдө ылдый болот экен мына жакында кандай болбосун 5-июлда ошо пандемиядан Аликжан Шерматов бир тууган энем каза болду. Ошо пандемиядан да 67-жылкы 30-мартта төрөлгөн энем. Өзү профессиясы стоматолог. Азыркы академия, медакадемияны бүткөн. Келинчеги экөө, Уулжан экөө. Аябай бактылуу болушчу, анан бир уул, 2 кыздын атасы эле ушундай болду да. Деп эле эми аза күтүп атсак 17-июлда Ишматов Каныбек, атамдын атынан койгон да, Ишматов Каныбек агам каза болуп калса, эмне кылабыз аны? Же ыйлайсың, сыздайсың, бирок таба албайт экенсиң бир тууган. Анан апам Раматылык айткан, үйрөткөн да, баардык инилерим, акелерим мен өлгөндө ыйлабагыла деген да. Ушул сөз жүрөктө калып калган экен. Андан көрү Куран окугула депчи. Адам Куран окуганда баягы жаткан жери, кабыры ошол немеси курук болот экен, кургак болот экен. Ошондо мага Куран окулуп атат деп арбакка ыраазы болот экен да. Эгерде ыйлай берсең толуп калат экен да сууга. Кабыр. Ошондон 1,5 миңби, 1,600 шейит кеттик десек да болот. Аллахым керектүү инсандарды алды. Кандай себептерди биз аны сындабашыбыз керек?
Kim kıldığını sınavışımız gerek. Allah'ın emri. Allah berdi, Allah aldı. Bizi de berdi, bizi de aladı. Bir oşoğa çeyin. İlimli olma, ataklı olma, sen prezident olma, sen deputat olma. Sen qanday dengeldegi, biik dengeldegi darajalı bolbo. Allah tılыгын бары алып келип барыбыз bir жерге теп-тегісіне қойды. Мен ошон үчүн айтканда, ыймандуулук бул президент, мен деген депутат, мен деген алы, мен деген жогорку даражадагы бийиктиктерге жеткен адамдардан дагы бийик да. Тегиздерде. Ошондо сен эгерде кичпейил болсоң, сен мушташтан качасың да. Бирөөгө жаман сөз айткандан качасың. Куран окусаң, намаз окусаңчы. А бирок шартка жараша, пейилиңе жараша. Бардыгыны жеңген бул сабырдуулук, кичпейилдүүлүк. Ана мен ойлоп калдым. Мен президентмин да мен. Кандай президент дебейсиңер? Бир үй бүлөнүн президентмин. Ушул президенттик жетет мага. Ушул келинчегимди, ушул аялымды, мен балдарымды жакшы баксам, bundan ötken prezidentik yok. Bundan ötken deputatlık yok. Bundan ötken baylık yok. Senin han sarayların, senin men degen jiplerin. Al bolgonu jülököyle buyum da, koldonuçu ile buyum. Üydele, biyilikte baylığın dele, maçtan dele. Koldanıp jüran arka jaka ketesin. Ha sen baylığın bul, o Kur'an bolsa керек да. Sen baylığın semya, seni gütkön, senin baylığın tuğandarın. Эгерде туғандардын арасында деле араздашуу болот. Анда эле ачык керек да, мен агаларыма айтчу эле. Сый бололу. Ошондо биздин байлыгыбыз ошол болот. Урматташалы депчи. Мен силерге ошону каалайм, кымбаттуугандарым. Ойлоңгула, просто ойлоңуп, өзүңөр үчүн ойлоңгула, өзүңөр семьяңарды сактагыла. Ошондо сен байлыгың артат да, сен байлыгың бул телевизорың эмес, соткаң эмес, сен канча миллион алган буюмдарың эмес. Сен байлыгың сен өзүңсүн. Сен өзүңсүн. Бирок пустойсуң да, эгерде сенде ыйман жок болсо. Ошончо буюмдар барбы, ошончо буюмдар канча деңгээлде, канча бийиктикте болбосун, сен жакшы ыймандуу адам болсоң, сени Аллах кабыл алат. Тиякта тозок менен беш бар да, бул жакта жамандык менен жакшылык бар дегендей. Сен Куран окусаң, сен чын дилден берилсең, Аллах сени сактайт. Ошондон Айнагүл мени түшүнөт деп кандай кордукту көргөн жок Айнагүл. YouTube'да эле көрүп атасыздар, урматтуу замандаштар. Сиздердин баарыңыздардын акылыңыздар жетет. Тамак жегенге, жакшы жашоого, бирөөнүн жакшылыгын көргөнгө, бирок баягы өзүңдүн жеке эгоизм, ич тардыкты жеңгенге күчүң жетпей калат экен да. Ошону эгоизмди, ич тардыкты, мындай жаман ойду жеңиш үчүн бул сени ички дүйнөңдөгү руханий байлык да. Ал байлыкты ким берген? Аллахтын амры менен эне берген да. К сожалению, бүгүнкү күндө биз энелерибизди жакшы сыйлай албайбыз. Аталарыбызды жакшы сыйлай албайбыз. Аларды укпайбыз. Балам, барбай эле койчу ушуга десе, болду чата деп, болчу чапа деп кагып коебуз. Жок, сен какпа. Мейли. Сен канчалык барың келип атса да чыдап отуруп кой. Аллах сага берет, башка жактан берет. Ошон үчүн аламат деген сөз, башка жак деген сөз. Аламат деген сөз бул өзгөрүү деген сөз. Аламат деген сөз Аллахтын аламаты дейт. Аллах каяктан берерини өзү билет да, кайыптан болуп калат. А бул Куран, бул намаз, бул ыймандуулук. Бул эң башкы Куран, Курандан кийин Куран бул эне да. Дагы бир жолу айтам. Курандан кийин Куран бул эне. Энени уктуңбу? Сен жаман адам болбойсуң. Бирок эне эгерде мурдагы энесин укпаса, анда бул эненин айтканы бир тыйын да. Эгерде буларды уккуң келбесе, анда сен китепти ук. Көп китеп оку.
мұғалімдерді оқу. Азыр мына тилекке каршы на расстоянии окуп атпайбыз, не деп койчу ошону? Онлайн режим. Онлайн режими, э? Онлайн режими мага мисалы үчүн жакпайт. Эмне үчүн жакпайт? Себебинде ошончолук мугалимди угуп, кунт коюп, ушинтип отура алып, мугалимди угуп, анан плюс билимден чыккан тарбиясын алганга эчтеке жетпейт да. Бул экинчи эне да. Эми тилекке каршы пандемия болду дейбиз, тиги болду дейбиз. Жок дегенде биринчи класстан 4-чү класска чейин окутуп койсо, али жазып үйрөнгөнгө чейин. Урматтуу президентти жана урматтуу министрлерди просто мен кадимки жөнөкөй жаран катары эле. Себебинде Айнагүл мисалы кыйналып кетти да. Мындай да, сөзүңүздү бөлүп койдум, кечирип коюңуз. Эми көргөндөр деле кыйналат болуш керек менимче. Анткени көргөндөр көбү жумушка кетет. Көз көргөндөр, э? Ооба. Жумушка кетет, анан баласы менен отура албагандар деле бар да. Анын арасында мага окшогон көз көрбөгөндөр бар. Инвалидтер бар. Инвалидтер бар да, көз көрбөгөндөрдүн да балдары бар болуш керек. Мага окшогон. Анан алар деле баягы көрбөйбүз да. Балдарыбыз каяка кирип кетип атат, эмне кылып атат билбей калабыз да. Ошол мен үчүн бирок мен үчүн деле кыйын болду. Анткени мен балам биз 3-чү класс болуп калды го. О, 3-чү класс болуп калды. Бирок Данияр, э? Данияр 3-чү класс болуп калды го, бирок мен көрбөсөм. Силер жумушка кеткенде Бирок окуп туруш керек да үйдө деле. Жадам жөлөк болуш керек да. Өтө кыйын болот. Мен дагы бирок колдон келишинче мугалимдерден суранып, дагы жакшы мугалимдер түшүнүктүү Даниярдын. Өздөрү окутуп аракет кылып, мен ыраазымын. Бирок кыйын экен. Бирок кыйын да. Анткени бала да баары бир, ар бир бала ошондой кылат. Апа мына китеп окуп атам, мына мынтип атам. Ошо эжекем жазгандарды, тапшырмаларды өтүп атам мына деп, анан башка жака кирип кетет экен да. Урматтуу бийликтегилер ошону бизге окшогондорго кичине жардам болсо жакшы болот эле. Анын жардам эмне деп окуш керек, э? Окутуш керек болот да. Мектепке барыш керек. Жок дегенде мен окубаганыма жараша. 4-чү класска чейин, э? Жок дегенде. Мен окубаганыма жараша балам окуш керек, кызым окуш керек деп ниет кылат экенсиң, тилек кылат экенсиң. Бирок телефондон кичине Бирок бул сунуш деп койчу. Сунуш. Мен эч баягы сиз айткандай сын жок сиздерге. Капа болбоңуздар. Не деп коет ба? Сын жок, сын жок, э? Сын жок. Күнөөлөп аткан жок ушу, э? Ошо, бирок калуу тилек. Каалай тилек да. Ошо пандемиядан ошо вирус дейби, ошо жок болуп кетсе экен деп Кудайдан ошону сурайбыз да. Балдарыбыз жакшы окуса экен деген каалоо тилегибиз бар да. Шарты бар. Сөзүң бөлүп койдум, Айнагүл, кечирип кой. Шарты бар, үй бүлө бар да. Алар окутулат. Мына шарты жок үй бүлөлөрчү. Ошончо да. Кедей кембагалдар бизде көп. Алардын телефон сынып калат, телефон жетишпей калат, жок телефондор бар, бирөөнүкү суранат. Бул азап жашоо. Телефон демекчи, кечирип коесуз. Биздин баягы жашап аткан жерибизде Wi-Fi жок да. Андан кийин Wi-Fi жок да, анан баягы үй Wi-Fi, домашний Wi-Fi жок да, анын кабель сындары уланып келин элек экен да. Ооба, сиздерден сураш, ушу кайындагы бир кандай эле? Жок. Үй телефону же неме? Үй Wi-Fi жок да, андан кийин сабак өтүп атканда деле катып калат. Катып калат, токтоп калат. Ошондойлор болуп калат да кээ биркиде. Мен көрбөйм аны, анан балам айтып келет, мындай болуп атат, апа мынтип атат. Баласытанды да көрө албай атам апа деп ошентип калышат да. Бизде ошондой деле жок да биякта. Кыйналган үй бүлөлөр бар да. Бар да. Ошондон сиздерден сураныч, жалынып жалбырап сурайбыз. Ошондон ушул шартыңыздарды кичине өзгөртүп берсеңиздер. Жоктан эле биринчи класс эле окуп атпайбы? 4-чү класс окуса, детсадтар, бирок албетте баягы шарттуу түрдө да. Баягы бар жокту колдонуш керек. Бизге эмнени айтып атса приказ болду. Президенттен приказ болду. Бет капты алынып жүрүңүздөр. Гигиена сакталсын дегендерди биз кармансак, аткарабыз, да? Ооба, да, аткарабыз. Себептен законопослушным быть, это значит сам себе жизнь облегчил деген сөз да. Бийликтегилер айтып атабы, демек ошолорду аткарышыбыз керек, бирок ошо биздин да сунушубузду бет четке какпай карап берсе деген ойдобуз да. Мен азыр аш дерим жеп калды.
барып қарап келейін. Айнагүл, сен сүйлөшүп тур, макулбу? Мен сиздерди жакшы көрөмүн, сыйлаймын. Оператор тартып берсин. Ато аш асты катып кетпесин. Рахмат. Кашайып свет өчүп калса, мына крупный тартып койсоңуз, сонун болуп турбу? Азыр ушул бияка өзүнүн вазифасына туран кирет. Бисмиллахиррахманиррахим. Ла иляха иллаллах. Мухаммад бажадагы судан башка су кошподум, кымбаттуулар. Балким ушуну менен нормальный болуп калат. Кээ бирде мен да адашам да. Адашпаган адам болобу? Карап турасың? Катты карап тур, да? Макул. Мына жана куйруктар жок эле, кымбаттуулар. Мен кийин куйрук кошуп койдум да. Силерди мындай кичине тамшансын депчи. Эми атактуу адамдын, атактуу кишинин аялы болуш деле оор экен да. Анан көп мага дагы телефонума жазып калышат. Канчанчылык болосуңар, каяктан болосуңар деп эле. Анан мен дагы айта кетейин. 84-жылы 27 мартта төрөлгөм. Аксы районунда төрөлгөм. Коштөбө айылында төрөлгөм. 5 бир тууганбыз. 4-сүсү менин. Бири акем бар. Бир иним, бир акем бар. Жок, 2 акем бар. Бир эжем бар. Бир иним бар. Айнагүл? Тузун көрүп койчу. Ана, бисмилла, дечи. Өрмөлөп туруп кана. Кымбаттуулар, өрмөлөп туруп карагылачы, же жөрмөлөп туруп. Даамдуу болсун, Биз менен келип аш жеп кеткиле. Айтайын дегеним ошо келип аш жеп. Биз менен баарлашып кеткиле демекчи. Айна чесногу да бар экен, кана? Бисмилла. Ама калганы болот. Аябай даамдуу болуптур. Даамдуу, чын элеби? Туугандар чын эле даамдуу экен? Аябай даамдуу болуптур. Мен ошо туугандардан айтар элем, келип аш жеп кеткиле деп айтар элем. Биз менен баарлашып, жакындан таанышып. Биз өтө кубанычтабыз. Сиздер бизди кабыл алганыңыздар үчүн. Ооба. Сиздерге Аллах Таала кем ар тарабыңыздарды кабыл кылсын. Дайым мен батам берип келем. Ушунчалык эгер биз сиздерге жагып аткан болсок, алхамдулилlah. Эсеби жок, шүгүрлөр болсун. Биз сиздерге таазим этебиз. Көп жашаңыздар. Кымбаттуу кыргыз элим. Жоготуу учурларында өзүңүздөргө сабыр берип, ла иляха иллаллах көбүрөөк айтсаңыздар, даже көчөгө чыгып бараттар, бисмиллахиррахманиррахим, ла иляха иллаллах, Мухаммад расулуллах десеңиздер, Аллах ачып берет. Мына биздин максат ажыбыз, республикадагы жетекчибиз, дин боюнча жетекчилигибиз айтат. Ла иляха иллаллах вахдаху ла шарика лаху лахул мулку ва лахул хамду юхи ва юмиту биядиги хайру ва хуалла кулли шайин кадир деген сөз. Сен айткан сайын, оюңду айткан сайын дейт, жолуң ачылат дейт. Мен ынандым, ошол аны билет элем, бирок ошондой касиети бар экенин билет элем. Көп нерсени билебиз го. Инна тойнакал кавсар фасоли лиробикке онкар. Инна шанияка хуалаптар. Турдуң айттың 7 жолу. Сен артынан хуала экен да. Өзүңүздөр сезесиздер. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид, ва лам юлад, ва лам якуллаху куфуан ахад деп айтсаң дагы, ошо күнкү иштериң бүтөт экен да. Ясин, вал Куранил хаким, иннака ламинал мурсалин, ала сиротун мустаким, танзилал язизир рахим, литунзира қаума ма унзира абаухум фахум гафилун, лақад хаққал қаулу я ала аксарикум фахум ла юминун. Инна джаална фи айнакихим аглалан фахья иля ласқони фахум мухмахун ва джаална мин байна айдиким саддав ва мин хальфиким саддан фаахшайнаахум фахум ла юбсирун ва саваун алайким анзартахум ам лам тунзирхум юминун иннама тунзиру ман иттабая зикра ва хоша рахмана бил гойб фабаширху бимакфирати ва ажрин карим. Инна
Nahnu nuhyil mauta ve naktubu ma qaddamu ve asarahum ve kullu şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alamin. Amin dep turup tilavat kılıp koysanızlar kımbatı bunlar. Allah Taala gem Yasin Kur'an'ın жүрегі дегендей жолың ашықта. Бүт жамандықтар келатқандар, сен жаман көргендер да сен жақсы көріп қалады екен. Себептен де мен ушул жашқа келіп Айнагүл. Мына Айнагүл да үйреніп қалды. Айтат. Себептен де мен мындайды билчү мәселем дейді. Мен айттым. Жоқ, мага ушул учурдан пайдаланып кетейин. Мен эжекем бар болчу Шамалсайдан. Ал атын айтсам капа болуп калышы мүмкүн. Мен таксырынын атын айтып коеюн. Ошо Нурбек деген аке бар болчу, мен агамдай болуп калдым. Молдокеби? Ооба. Ошо торт жасайт болчу аялы. Аябай даамдуу. Торт. Торт жасайт болчу, даамдуу. Ошол жака барып, Жеңеңиз, үйрөтчү эле. Эми жыгылайын деп калганда, эми намазга жыгылайын деп калганда бир эме болуп, дагы калып кетти да. Кудай буйруса, аракет кылам деген ойдо. Бирок келмелерди, Курандарды жакшы окуйт, алхамдулилlah. Алхамдулилlah десиң. Алхамдулилlah. Кайроо да. Сен өткөн күндөн сабак алышың керек да. Мага ошо Кандай дейсиң? ооба, ошол менин аялы окутчу эле. Нурбек Молдокен. Андыктан урматтуу Нурбек Таксыр көрдүңүзбү? Сиз бир кездерде жакшы жолго баштаган экенсиз. Сиздин таалимиңиз, тарбияңызды алып, мына улантууда да. Андыктан кымбаттуу жаштар. А мен 63-кө чыкканда апайгам бар жашта окуйм дебестен, азыр өзүңүз үчүн оку да. Куран дейт, намаз дейт, өзүң үчүн дейт, орозо дейт, Аллах үчүн дейт. Андыктан ар бир хадистерде мечиттерге барган сайын урматтуу эркек заты, молдокелер. Жөнөк кайтпастан мен билем ошол жерге үмүт менен барасыздар. Ошо үмүтүңүздөрдү Аллах тилем колдогон болсун. Аллах акбар. Мага көпчүлүгү айта берет да. Абдымалик бай Кинолор жөнүндө. Мен сизге ошол жөнүндө айтып бериңиз деп айтайын деген да, ошол мен дагы ошо сурайын деген да. Сурап койсо. Тааныштарым сурап атат да, кандай. Андыктан урматтуу комментарий жазгандар, кымбаттуу суроо бергендер, урматтуу ушул жакшы жаман комментарийлер жазгандар дагы бир жолу таазим сиздерге. Ушинтип кызыктар болгонуңузга биз өтө ыраазыбыз. Кызыкканыңыздарга сиздер ыраазы болуңуздар. Аллах Таала деген бизге береке, пейиз берсин. Киноактер деген сөз түшүнчеле эмесмин да. Просто кинолорго кызыкчумун, анан ырдаганга кызыкчумун. Анан эми Абакан деген эжебиз ушул Өзгөн шаарына барып калыптыр да бул жактан. Хореограф да. Абакан же анан балдар менен барып ошол жакта сабак өтүп турабыз. Мен эчтеке эмес. Мен да туруп Рахмат. Анан ошондо мен армиядан келгенде алар уже 2 жыл 3 жыл өтүп калган экен. Сабактарын берип ал жакта баягы бий боюнча, хореография боюнча бий коюшуп, ар бир райондорго барып өнүктүрүү боюнчачы. Анан мен как раз 85-жылы армиядан келип калдым, жай айыл болчу. Ошол Абакан эжеге анын жолдошуна мен өтө ыраазымын да. Ушул эже болбогондо мен жакын эмес болсом керек эле бул искусствого. Бирок менин 3 жашымдан баштап тилегенимди ушул киши Абакан эжелер ачып койду да. Анын бала чакасы, анын жолдошу Раматыл. Булар ошол как раз 10 жылда бир кабыл алат экен да. Шепкин атындагы театралдык окуу жайына, Москвага. Име попал болуп калпайбы? Айнагүл. Мен попал болуп баягы ал жерге барсам, мени бутум мындай ийли да. Түз болгондочу арыкпын да. А тиги мен ушундай кыскасын айтканда Абакан же мени апарып койду ошо экзамен күнү. Мен деген сулуу жигиттер, ойлуу. Чач десең чач бар, өң десең өң бар. Бой десең бой бар. Кыздарчы, шилекең кайдай. Шилекең кайдай. Анда ошондо ана эми капа болбойсуң да. Жок. Эми жашмын мен деле 20 жаштагы баламын. Баягы кызыктырган күндөр болгон да. Иши кылып.
Ишалып ошол күнү, ошол жылдары 85-жылы мен мени Аллах буйруп ошол Лавахан желердин мындай сүрөөсү менен мен апам раматылык эми кыйналып каласың, артист болсоң деген сөз бар, бирок мен айттым, эгерде бул кыйын профессияны аркалап кетем десең, өт атак артист болуш кыйын. Элдин адамы болуш кыйын, элге жагыш кыйын. Ошону аркалап өздөштүрүп кетем десең, мейли балам деген. Анан Лавахан жалан үйрөттү мага. Эмне кандай экзамендер дейт да. Ладно, там история КПСС, экономика, там орус тил адабияты, кыргыз тил адабияты, ладно. А бирок спецтен тапшырыш керек экен да. А спецтен тапшырыш үчүн монолог, пьеса дегенди дагы мен анча-мынча кызык калган түшүнбөйт экен да. Анан монолог деп айтып калды. Кайсы монолог? Лавахан айтты. Так, мына Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинде баягы ким эле Сейиттин образын айтып бере аласың. Кантип айтып бересиң? Мына ынтып айтасың да, мен бадалдардын түбүндө түтеп карап, эки жак карап, сүрөтүн тартып жатсам, бир маалда бир караң көрүндү. Анан экинчи караң көрүндү. Бир караң көрүнгөндө мен кубанган болчумун. Мисалы үчүн мен эксперимент кылып атам да. Экинчи караң көрүнгөндө бирим кызып кетти. Кызганып кетип, Жамиля деп кыйырасам. Экзамен алып аткандар. Что случилось? Она убегает, он Четелегенский дедим да. Эптеп септеп түшүндүрдүм да дейли. Кто убегает? Жамиля? Да. Раматылык Дмитрий Георгиевич ишылып ошол монолог болгон. Анан бийге келет, бийлеш керек экен. Анжанский болгон. О, великий танцор, молодец, хорошо танцуешь. А где ты учился деп кайра мени кызып калды да. Демек, аларга бий керек болгон. Хорошо танцуешь. Кто хорошо танцует, он владеет миром деп. Мени кызыктырып коет. Мен түшүнбөйм да. Миром? Бийлеген адам жагат турбай буларга деп өзүмчө. Очурга дедим. Споешь? Я поешь, конечно поешь. Я да, спою деп мындай. Анда сүрдөгөнүңдөн дагы сөздөр чыкпай калат экен да. Спою дедим. Деди, кайсы деди да. Мен сурап атпайбы? Какую песню? Любую песню. Жарык дүйнө жашо берген экем. Ох ты! Шаляпин дейт. Шаляпин ким дейттир? Көрсө Шаляпин мен деген вокалист болгон экен. Орус мен деген гений болгон. Ошонто анан монологду айттым, эптеп-септеп. Ырдадым эптеп-септеп, бийледим эптеп-септеп. Эң башчысы ишенген жерим бул Аллах колдонан берилгендик болду да. Мен ойлойм ошончолук бийлеген эмес, ырдаган эмес, монолог айткан эмес. Менин көзүм жанып турганы жакты окшойт мугалимдерге. Мен билбейм да. Аллахтын буйругу. Аллахтын буйругу да. Ким өтөт, ким өтпөйт, эч ким билбейт. Бирок бардыр нар жакта даярдап койгон, уже булат берип, менин кызым өткөр, менин баламды өткөр дегендер бардыр. Бирок мен алардын катарында жок элем. Мага Аллах жардам берди. Мага ошо Аллах, ошо Лавахан жердин үй бүлөсүн жиберди. Ана Галина Ибраевна деген эжекебиз раматылык ошол студиянын жетекчиси экен, ошол студиядан көп өттү. Ошол эжекем жардам берип өтөт мындай неме берди да, баягы аларга ушул болот депчи. Искен Рыскулов раматылык андай залкар кишилердин балдары, Тарых Жумадылов ошол кездеги. Мен деген актерлор как бы бул баланын келечеги бар, бул баланын сөз айтпайт экен, көз айтат экен депчи. Көз сүйлөйт экен деп анан түшүнбөйм да мен аларды. Азыр уже дасыккан болуп, ошо спектакльдерди ойноп ошол кезде. Бул жака келгенде мен ойногон жокмун спектакльде. Бул жака келгенде Шайтандын мөөрү деген
Шайтан мөрі деген. Ошол жөнүндө да сурап аткан болчу менде. Анда сен айтып қой. Бәрі жазып. Азыр мен айтып беріп отпаймын. Ошолорду айтып койсоңуз. Бұл 89-жылы Москваға Замир Эралиев деген, мен азыр аны Атаке дейм да. Эмнеге үчүн Атаке деп калганмын? Себептен ал кыргыздын фильмин киносунда мени ошол киши алып келген. Бирок кийин ар кандай шарттар болуп мен иштебей калдым кинодо. Ошол Шайтанын мөөрү Юруслан Точбеков агайыбыз өтө жакшы сценарист экен. Анан талаша кетип бардыгы эң бир эле кишиге жагыппын да бул. Бул Замир Эралиев. Мен муну тартпасам мен кинону тартпайм деп тур да. Эмнеге сенин там ар кандай сөздөр да. Алиги по блату да, өзүнүкүн өткөрүш керек. Экенин көрсө. А Замир Эралиев мен таланттуумун деп өзүмдү айтпайм. Бирок ошо Замир Эралиев ушул баланын турушу, турпаты жетет мага деп тур. Калганын ойноттуруп алам деп тур. Канчалык деңгээлде ойнодум, канчалык деңгээлде ошол фильмде жашадым. Бир гана Аллах билет, анан Замир Эралиев билет, анан көрүүчүлөр билет. Бирок бардыгы сурап калышат да, жакты депчи фильм. Ошондон Замир Эралиевке дагы мен өтө ыраазымын. Өтө өзүнүн ишин билген киши да бул, кызык аябайчы. Он такой, не деп айтсам, грубо говоря, с хорошими пожеланиями, наглый режиссер, да? Он хороший человек, но бирок наглый. Я это должен сделать. Ты должен это сделать. Вот так должен. Нет. Бир кадрды тартыш үчүн мисалы экөөбүз тартып атпайбы? 100 жыл тартты. Зато майын чыгарып барды. Замир агай, Атаке. Бар болуңуз, көп жашаңыз. Сизде режиссерлер көп болсун. Ишиңизге чыгармачылык ийгилик каалаймын. Анан менин дагы иштеп жүргөндө губернаторлор менен, акимдер менен, ошол кезде өкмөттөр менен көп тосуалашты, жолугуштук. Алар кимдир бирөөлөр азыр бар же жок. Кимдер мага жардам берген болсо, кимдер мен жөнүндө жакшы ой, колумдан оорумду алып жеңилдеткен байкелер кежелериме чоң рахмат айтам. Мен тааныгандарга, мен менен мындай чоң иш кылгандарга. Андыктан дагы азыр биз кийин болсо, бирок Шайтандын мөөрүнө чейин неме бар да? За все заплачено. Бардык үчүн төлөнгөн Мосфильм. Мына көрүп атсаңар керек, анча-мынча биздин продюсерлерибиз, биздин жааматыбыз көрсөтүп калды үзүндүлөрдү. Ошол 85-жылы барганда сразу Мосфильмден, карасаң, Мосфильмден келди, Горький киностудиядан келди, Давженкодон келди, Одесскийден келди, тияк 5-өө. Кимдир бирөөлөргө жалган да. Мага чында. Ошо 5 ролго баягы утверждение кылабыз деп атат. Бирок менин мугалимим Дмитрий Козов, Раматылык Дмитрий Георгиевич, да? Ну, Малик, иди, снимайся. Но я тебя обратно не возьму. Года тебе отснимут, да? Поиграешь там в ролях, героем станешь. А это еще не сказать, что ты хорошо сыграл или плохо сыграл. Ты подал этот роль, этого героя, который ты должен сыграть, или не подал. Это один Бог знает. Да? Потом, в твоем таком положении, когда ты только стал студентом Щепкинского театрального института имени Щепкина, да? А если ты откажешь, ну ты хотя бы 2-3 года, 4 года до конца доучишься, но у тебя будет багаж же, да? Чемодан багажа, который будет в твоем багаже мастерство актера. Ты зачем пришел сюда? Здесь там написано, читал? Священно действуй или убирайся вон. Бияқ қарап әлі илаймыз. Қой бербей қойды. Бияқ қарап деп күлем десең. Айда күл. Бирок қалғандар отказ берді, бір фильм 2 жыл күтті да. Ошо за все заплачено. Алексей Салтыков, режиссер Раматылык. Ошо фильм бүтөр менен князь Серебряныйды тартты дагы. Ошондон кийин угуп калдым, казып алып калдым. Андыктан ошол фильм анан бияк келгенден кийин короткометраждуу, 2 спектакльдер, киноспектакльдерди, кыргыз телефильмде, 2 спектакль чыкты. 2 спектакль. 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 2
Муну азыр YouTube'дан көрүп атасыздар го, ошолорго чакырган, ошондо иштегенбиз. Эң башкысы мен бардыңыздарга айткым келет, не только что на сцене, да, сахнада деле актер болобуздан, ички дүйнөңүздөр менен сахнада деле жашабастан, бул дүйнөдө актер болуп, ушул планета деген сахнада өзүңдү жакшы роль аткарган, ошол роль менен жашаган инсан болушуңду каалайм. Алхамдулилла. Себептен бул планетадагы актер намаз окуйт. Бул планетадагы актер үйбүлөсү жашайт. Бул планетадагы актер машинасы айтат, шопур. Бул планетадагы актер койчу, хирург, базарда отуруп сатуучу, бар жок дүйнөсү. Кандай биз бактылуубуз? Айта берсең көп да. Мен талдай берсем, муну тартып аткан мурда пленка төгөнүп калчу эле. Вот, мен азыр цифровой неме да төгөнүп калат. Айтып отурсачы. Эми төгөнбөсүн. Мен ачамча бура сүйлөп тамашалаганга аракет кылып атам. Андыктан сен өзүңдү башкара албасаң, анда жашоо кызыксыз. Торунуз бер убагында. Торунуз бер. О айтып коет го, бир мушун келатса дейт. Муну мен токтотуп кал дейт. Экөөнү кырмоо дейт. Ошондон жашоону кызыктуу кылышта өзүңдөн, кылбашты өзүңдөн. Ошондон урматтуу жана сенен сурап атпайбы комментарийлерди. Сурагандар үчүн таазим этем, кызыккандар үчүн таазим этем. Эми айтып калышат, студия ачпайсызбы, биз балдарды тарбияга берет элек, сабагыңыздар катыштырайлы дейт элек. Мен ошону каалап атам, бирок убакыт жок болбой атпайбы? Убакыт жок болот. Убакыт жок. 12 миң, 15 миңдей көз ажиз бар дейт. 190 миңдей инвалидтер бар дейт. Мен азыр тармагым ушул кайрымдуулук. Силерге кайрымдуулукка чакырамын. Жардам бериңиздер. Өзгөрүңүздөр. Биздин эң башкысы жашообуз аркы дүйнөдө. Ал жак түбөлүк да. Түбөлүк жашоого баргыча дейт да. Бул жакта адал болуп кал дейт да. Адал болуп кал дейт. Жазылган хадистерде. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Силер мындай көзгө карап көргүлөчү өзүңөргө. Айтып бүткүстастан сулуусуңар. Акылдашып көргүлөчү. Балачканы кандай акылдуусуңар, Вот. Ушудан жазбагыла да. Эң башкысы силердин мамлекетиңер бул үй бүлө. Үй бүлөлүк мамлекет күчтүү болсо, жакшы болсо, ой чуркатуусу, пикири жакшы болсо, башкага таасир этет. Андыктан биз ушул 5 айдын ичинде, 6 айдын ичинде баштагандан бери, YouTube ачкандан бери биздин продюсерларга биз ыраазыбыз. Биз жамаатка ыраазыбыз. Ошончо чагылдыралы деп. Мен отказ берген мурда. YouTube'га чыкпайм, эч жака чыкпайм, актанбайм депчи. Көрсө, мен актанбай эле чыгармачылык кылып турмун да. Андыктан ошо чыгармачылыкка ынтызар болгон, ошого күйүп пышкан, жаман жаздыбы, жакшы жаздыбы же жакшы жаздыргандарды ойлонуп көрүп, биз таасирлүү болдукпу? Бир Аллах билет. Бирок ошого мен ыраазычылык билдирип, силерге рахмат айткым келет. Мына 30 миң, 39 миңге кетип атат подписчиктерибиз. Алхамдулилла. Ал подписаться эткендер. А кирип чыккандар биз билебиз. 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион. Bizler barыңыздарга разыбыз. Мына биз айткан сөздөрдү Аллах тилегем кабыл эткен болсун. Биз да коркобуз Аллахтан. Жакабыз кармайбыз. Аллах кечирип койчу бизди. Кечирип, мен кимге жамандык кылсам, Айнагүл, мен кечирип кой. Мен Айнагүл күндө айтам да. Айнагүл, эмне жакпай калды? Төрөмөсүбүз кечирип койсун депчи. Кечирип койчу. А сен эмне дейсиң? Кечирим сурай турган эч жамандык кылган жоксуз дейм. Ушинтип эле баарлашпаш керек. Анан ичип келип алып эле, менен катын, менен дей бербейчи. Арак бул харам. Туугандарым, эркектер болобу, катындар болобу. Ичишти билиш керек. Ооба, шарап. Ичкиле, бирок орду менен ичкиле. Ичпегиле дебейм. Аны бир Аллах билет. Бирок
уже харам деп айтылып қалды да. Арақ менен тамеки да харам да. Сетпенен өттім, мен жоқ, мен аз эле қалды жашағанға. 50 жыл жашасам да аз, 100 жыл жашасам да аз. Ушул аралықта мен баягы менекейки муунга таасир ете турган кылып айтышым керек да, жашашым керек. Мейлі мен жөнінде көре албастар барды. Мен көре албастарға да рахмат айтам. Себебі силер болсаңар мен кантип чыйра алам. Бирок азыр силер мени көрүп турсаңар, мени көрүп эми силер чыйра алгыла. Чыйра алгыла. Жеңгиле өзүңөрдү. Мени жеңбегиле. Мен силерди жеңиш үчүн ырдап аткан жокмун, кызмат кылып аткан жокмун. Мен бирөөнү жеңгенге аракет кылбайм да. Мен өзүмдү жеңгенге аракет кылам. Эгер сен өзүңдү жеңген болсаң Айнагүл. Ой. Канча атака жасашты Айнагүлгө. Абдымалик аферист. Абдымалик катымпоз. Бул менен жашап атат да. Да, убагында жашытты бастыкта кандайдыр бир өзгөрүүлөр болгондур. Бирок ол алдагы баягы мастык да. Мен анан кечирим сурайм. Көрдүңөрбү? Мен тагдырдан кечирим сурайм, мен Аллахтан кечирим сурайм. Мен ошол жылдардагы арак ичкен Абдымалик ушундай жаман жолдо арак ичип тамеки тарткан Абдымаликтен да кечирим сурайм. Ал Абдымалик кеткен. Азыркы Абдымалик башка. Башка Абдымалик келди да. Өзүңдү өзгөрт. Сен өзүң ат кой. Илгери апам бир батылып мага. Абдымалик топко кызыккан койбоду, шоктуу койбоду, мунун атын Абдикарим коелу деди. Мен айттым, Абдикарим жакшат экен ата, апа дедим. Абдикарим болобу эми анда дедим. Атмекчи апа бир батыл мени эне байкуш да изденет да ушу балам. Кандай кылганда ушу кыз. Мен карапачы, ушу кызым кандай жакшы болот экен депчи. Ыймандуу болот экен деп. Мени карасаң уялып жатасың, мени кара. Ушинтип эне байкуш. Эне болгондон уялбагыла, төрөгөндөн уялбагыла. Алла Таала эген баарыбызга өмүр берсин, урматтуу көрүүчүлөр, ден соолугуңар болсун. Аркаңарды карасаң дагы Аллах болсун. Эки жагын карасаң да Аллах болсун. Алдыңды карасаң да Аллах болсун. Асманды карасаң да Аллах болсун. Баарына алып келген Кур'ани Карими бар болсун. Тынч болгула, көп жашагыла, өзүңө өзүң ишен. Жакшы акылды чуркат, оку. Раббана атина фи дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан. Бирахматика я архамар рахим. Жаман жакшы сөз. Биз сиздер мененбиз. Кечирип коюңуздар. Кечирип коюңуздар ооба. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Биз азыр аш тачабыз. Чогуу болуңуздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун, биз менен чогуу. Бар болуңуздар тиги түрпү да карчы кылам. Азыр биз шакарап жасайбыз. Кана шакарап жасап атат, анан шакарап менен шакарап даяр болгондо кылалыбы? Жаша берели. Бисмиллахиррахманиррахим. Кана. Так. Опана дегенде крупный пламен тартып кой. Кандай аш болсо дагы эң башкысы баягы неме чын дилден болгон жакшы да. Кандай бес? Жакшыбы? Сонун эле болуптур, а?